Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин биринчи орун басары, милициянын генерал-майору Адылбек Бийбосунов жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы элчи Алексей Рогов 2024-жылга карата өз ара аракеттенүү ишмерчимине кол коюшту. Ишмерчим Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын жана башка мамлекеттик органдарын өнүктүрүү жана реформалоо жаатында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумду бекитүү тууралуу токтомуна ылайык биргелешкен долбоорлорду андан аркы ишке ашырууну камтыйт. Адылбек Бийбосунов элчи мырзага көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылык билдирип, укук тартибин жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда мындан ары да кызматташууга ишенимин билдирди. Өз кезегинде Алексей Рогов Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси мындан ары дагы Ички иштер министрлигине кеңири маселелер боюнча колдоо көрсөтүүгө ниетин белгиледи. Белгилей кетсек, долбоорлорду ишке ашыруунун максаты Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн мындан ары өркүндөтүүгө, уюшкан кылмыштуулукка, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, адам сатууга жана гендердик зомбулукка каршы күрөшүү боюнча потенциалды жогорулатууга жана демократиялык процесстерди бекемдөөгө көмөктөшүү болуп саналат. Жалал Абад жана Талас областарында коопсуз өлкө, туруктуу келечек аталыштагы форум өткөрүлдү. Укук бозуулардын алдын алуунун негиздери аталыштагы форумдун жетектөөчү идеясы коопсуз өлкө, туруктуу келечек болуп саналат. Форумдун негизги максаты Чүй областынын аймагындагы укук бозууларды алдын алуунун максаттары, жарандардын корголуу деңгээлин жогорулатуу, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү, укук бозууларды жасоого өбөлгө болуучу себептерди жана шарттарды аныктоо, четтетүү болуп саналат. Форум Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнин аткаруу менен ачылып, укук бузуунун алдын алуу негиздери темасындагы атайын даярдалган видео роликтер көрсөтүлүп, зордук зомбулукту алдын алуу максатында атайын кыска спектакльдар көрсөтүлдү. Бул иш-чарага жогорку кеңештин депутаттары, Кыргыз президенттин Жалал Абад жана Талас облусу боюнча ыйгарымдуу өкүлчүлүгү, жергиликтүү бийлик, укук коргоо күч түзүмдөрү, аксакалдар, аялдар, жаштар кеңештери жана коомчулуктун активдүү өкүлдөрү катышты. Негизги маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022-2028 жылдарга карата укук бозуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча 2022 жылдын 23 августунда кабыл алынган иш-аракеттердин улуттук планын жүзөгө ашырууга багытталып, атайын коомдук тартипти чындоо багытында резолюциялар кабыл алынды. Коомдук тартипти сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алууда ички иштер органдары менен биргеликте тыгыз иш алып баргандыгы үчүн жергиликтүү бийлик органдарынын жооптуу өкүлдөрү жана ички иштер органдарынын кызматкерлери Ички иштер министрлигинин сыйлыктары менен сыйланышты. 21 февраль эл аралык эне тил күнүнө карата ИИМдин атайын багыттагы полкунда ар бир улуттун улуттук аспаптардын коштоосунда полктун үй бүлө мүчөлөрү катышкан иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарага полктун жетекчилиги жана кызматкерлер катышты. Эне тил күнү катары 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилип, 2000 жылдан тарта белгилене баштаган. Дүйнөдө канча улут болсо, ошончо тил болот эмеспи? Ал эми көп түрдүүлүк, көп маданияттуулуктун өлкөнүн, дүйнөнүн байлыгы. Эне тил бул мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Тилдер биздин материалдык жана мүдөлүк мурастарыбыздын сактоонун жана өнүктүрүүнүн эң күчтүү куралы катары эсептелинет. Эне тилди жайылтууга болгон бардык кадамдар тилдик түрдүүлүктү жана көп тилди билим алууга, дүйнө боюнча тилдик жана маданий салттар менен таанышуу өнүгүүсүнө гана көмөк көрсөтпөстөн, бирин-бири түшүнүү негизиндеги тилектештикти, чыдамдуулукту жана пикир алышууну чындайт. Аталган иш-чаранын негизги максаты ар бир улуттун тилин өзгөчөлүгү, каада салты, маданияты менен таанышуу жана ар бир тилдин баалуулугун даңазалоо. 2024 жылдын 12 февраль күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгына Кытай эл республикасынын жараны 1969 жылы туулган Л.Ч. арыз менен кайрылган. Анда азаматтуу жаран сен 58 000 АКШ долларын беришиң керек деп коркутуп, опузалап акча талак кылып жаткандыгын билдирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, топтолгон материалдын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 2024 жылдын 17 февраль күнү опузалап талап кылган акчаны алып жаткан жеринен кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун 1971 жылы туулган К.А. аттуу жараны кармалып камакка алынды. Учурда ыкчам тергөө амалдары уланууда. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 4-башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Чүй облусунун жана Ысык Ата районундагы Новопокровка айыл өкмөтүнүн жетекчилери өзлөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланып, жеке жактарга жер тилкелерин мыйзамсыз бергендиги аныкталган.
Топтолгон материалдардын негизинде ЭЭМдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин 2-бөлүгү менен коррупция боюнча кылмыш иши козголду. Аталган факты боюнча учурда кадастр мамлекеттик мекемесинин мурдагы 2 жетекчиси, Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы жана башчысынын орун басары жана бул ишке тиешеси бар башка адамдар кармалып камакка алынды. Тергөөнүн жүрүшүндө 1982-жылы туулган К.Н. аттуу жаранды мыйзамсыз аракеттерге катыштыгы бар экендиги аныкталган. Маалыматтарга караганда ал иш жерде иштебейт, жер участокторун сатуу менен алектенген ортомчу. Алынган маалыматтар боюнча 1982-жылы туулган К.Н. жана анын туугандарынын атына 35 кыймылсыз мүлк объектиси, анын ичинде Новопокровка айыл өкмөтүнүн аймагында жана Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан жер участоктору катталган. Аталган жаран кармалып камакка алынды. Андан тышкары коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында бул жаранга тиешелүү бир нече унаалар, ошондой эле башка кыймылсыз мүлк объектилери, Ысык Көл облусунда жайгашкан Русалка дарылоо ден соолукту чыңдоо борбору, Падышах рестораны камакка алынды. Мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында мамлекеттин менчигинен мыйзамсыз жер которуу жолу менен 20 гектар жер чыгарылып кеткен. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Ош шаарында Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы тарабынан милиция кызматкерлеринин опузалап акча талап кылган жаран кармалды. 2024-жылдын 18 февраль күнү Ош шаарынын Курманжандатка көчөсү менен Маминов көчөсүнүн кесилишинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу кызматынын кызматкери 1992-жылы туулган Т.М. аттуу жаранга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 190-беренесинин негизинде протокол түзүлгөн. Аталган Т.М. аттуу жаран өзүнүн уюлдук телефонуна видеого тартып алып, кызматкерден 150 000 сом акча берсеңер, силерди тарткан тасманы өчүрөмүн деп опузалап акча талап кылып жаткандыгы аныкталган. Көрсөтүлгөн Т.М. аттуу жарандын кыймыл аракетинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинде каралган кылмыштын курамы байкалгандыктан кылмыш иши козголгон. 2024-жылдын 20 февралында Ош шаарынын Курманжандатка көчөсүндөгү Бакыт үйүнүн алдында кармалып, жеке тинтүү жүргүзүү учурунда алдын ала даярдалып берилген 40 000 сом акча алынган. Шектүү Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, учурда тергөө амалдары уланууда. Башка бирөөнүн паспортун колдонуу менен унааларды мыйзамсыз каттоодон өткөргөн шектүүлөр кармалды. Буга чейин айрым маалымат агенттиктери 2023-жылдын жаз айларында Борбор каланын жашоочусунун атына салык кызматынан Германия, Түштүк Корея жана Япониядан алынып келген унааларга салык төлөмдөрүн төлөөнү талап кылган кат келгендиги кабарлашкан. Бирок аялдын айтымында бул алынып келген унааларга эч кандай тиешеси жок болгон. Белгиленген маалыматтар боюнча 2023-жылдын 1-мартынан 31-мартка чейинки аралыкта бажыл каттоо жайларынын аймагында белгисиз адамдар жеке пайда алуу, жеке байуу жана тиешелүү мамлекеттик төлөмдөрдү төлөөдөн качуу максатында жасалма кол коюу жолу менен ар кандай үлгүдөгү автотранспорт каражаттарын бажыл каттоодон мыйзамсыз түрдө өткөрүшкөн. Корея, Япония жана Германиядан алынып келинген 11 автоунаанын жалпы баасы 19 миллион сомдон ашык. Ошол эле учурда каттоо учурунда башка бирөөнүн жеке маалыматтарын, тактап айтканда КВ аттуу жарандын паспорту колдонулган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин 3-бөлүгү документтерди жасалмасын жасоо боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп, башка ушул сыяктуу кылмыштарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын кызматкерлери, ички аскерлеринин жоокерлери жана ардагерлер. Сиздерди 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү менен Ички иштер министрлиги куттуктайт. Бул майрам муундардын үзүлбөс байланышын чагылдырат жана мекенге берилип кызмат кылуунун символу болуп саналат. Ата мекенибиздин келечегине кам көрүү биздин милиция кызматкерлеринин, аскер кызматчыларынын, каарман жоокерлердин, намыскөй эр-азаматтардын мекенчил сезимин курчутуп, ар бир мекенчил эр-жигиттердин патриоттуулугуна шык кошалат. Ата мекенди коргоочулардын күнүндө сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бакубат турмуш жана Кыргызстандын жаркын келечегине өсүп өнүгүшүнө багытталган жоопкерчиликтүү ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрүшүн каалайбыз. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.